Михаил Булгаков «Күрөөгө коюлган сүйүү». Анкеме. Кыргыз тилине которгон Эрнес Асегулу. Станциядагы дауыштар басылды. Атүгөл жаны тынбаган паровоз какшанбай, орто жолдо уктап калгандай. Асмандагы айдын кубанычы койнуна батпай сүйүнүп, токойдун үстүнөн көрүндү эле айлана жүрө жумоктогудай жашыл ала түскө бойло түшкөнсү да. Акациялардын жыпар жытаңкып, баш айлантты, кандайдыр булбулдун сайраганы угулду. Жана башка ушул сыяктуу. Бадалдардын оймо чийме көлөкөсүндө эки караан бири-бирине жабышып, айдын жарыгында анда-санда бир караандын топчусу жарк журук эте түшөт. «Калбайтпачы, кышайгыр», деп шыбырады аял заттын үнү. «Мени менен ойнойсуң да таштап басып алып кетип каласың». «Маруся, ушинтип айткандан уялсаң боло», деди таарына түшкөндөй кыркыраган эркек үнү шыбырап. «Мен сенин оюң боюнча ушундай иттикке барат экенмин да, мани. Мен аял затын алдаганча өзүмдү тапанча менен как чекеге атып таштайм». «Атып таштайм? Кыйраттың», толкунданды аял затынын үнү. «Ооба сага. Ыракатыңды кандырып алып, поезыңа түшөсүң да кайдан көрдүм кара эшек болосуң да. Андан көрө барчы, чапкынедей жабышпай». «Өкшүп атышат, шайтандар», деди станциянын бойдо качендеги кусага батып. Ал балкондо отурган эле айдын тийгенин карачы. Мындайда керек болсо семафор менен да жытташасың. «Билебиз», деди караан экинчи караанды өзүнөн ары түртүп. «Сендей далайын көргөнбүз. Ойноо күл, сайранда да, тайраңда. Боюма бүтүп калса, баламдын көзүнүн муштуму менен арчып калармын». «Сени сызатпайм, ыйлатпайм, Манюша. Балалуу болуп калсак, өзүм анын көз жашын муштуму менен арчып калайын. Баланы кыңк эттирбейбиз. Келчи, алкыман жыттап коеюн. Бала үчүн 4-10 сомдук төлөп турам, же 3. Фу, кара жерге киргилер», деп станциянын ачендиги балкондон кетип калды. «Бир сөз менен айтканда, бар кетчи». «Келеме эртеңен». «Мына, ой, көзүмө көрүнбөй жоголчу, чапкынедей жабышпай». «Алданбаган катын экен го», деп ойлоду караан. Дагы топчулары жарк журук эте түштү. «Азыр сен элеби? Атаңды көр ай. Бир ой келди. Алтын баш мында, алтын баш. Билесиңби, Маруся, мен сага эмне айтам? Эгерде менин сөздөрүмө ишенбесең, анда сага бир нерсени күрөөгө коем. Күрөө-мүрөөң менен жоголчары, кыйнабачы жанымда». «Жок, Маруся, кой турсаң эми. Билесиңби, мен сага эмнемди калдырам», деп караан шыбырай берди. Акырындан топчуларын чечип кирди. «Күрөөгө ошону коем. Ансыз каралдым, кара жаным карышып баса албайм. Баары бир акыры сага келем. Көрсөтчү». Караандар далайга чейин шыбырашып турушту. Бир нерсени катып жатышты, күлүп жатышты, сүйүшүп жатышты. Андан кийин жым-жыртык өкүм сүрдү. Ай болсо карагайлардын арасынан көрүнө калып, анан паранжа менен жамынган түрк кызындай булутка шап жашынып калды. Кап-караңгы боло түштү. Жамгыр төгүп турду. Маруся терезенин түбүндө ойлонуп отурду. Кашайгыр калпычы, кайда житип кетти? Билгем да, жүрөгүм сезип турган. Ай, мейли, ойноп күлүп ал, кайра эле мага кайтып келесиң. Күрөөгөдөгү оокатың жок, алыс бара албайсың, акмак. Менин бактым сандыкка катылган. Бирок, чын эле, каякта жутуп болду экен? Эмне кылып жүрөт? Менин азгырыгым, азаттыкым, акмагым. Азгырык бул маалда Мелисанын бөлүмүндө отурган. «Сизге эмне керек, жолдош Жаран?» деп Мелиса ачендиги сурап жатты. Азгырык бир жөтөлүп алды да сөзүн баштады. «Менде кырсык болуп турат». «Кандай кырсык?» «Сөз менен жеткире албайм го. Эмгек китепчемди жоготуп алдым». «Сөз менен жеткире ала турган буюм экен. Бош адамдар да боло берет. Кандайча жоготуп алдыңыз?» «Кадимкидей эле. Мына караңыз, чөнтөгүм жыртык. Сейил деген чыккам. Ай тийип турган. Анан мен ал кызга...» «Кайсы кызга?»
Ай, тфу, кыздап коем да. Жаңылышып алдым. Кечиресиз. Жөн эле карасам чөнтөгүм жыртык, а эмгек китепчем жок. Жоготуп алдым деп гезитке жарыя бергиле. Ал чыккандан кийин кесип алып, ушул бөлмөгө келесиз. Жаңысын беребиз. Түшүндүм, макул. Көп узабай Гудок гезитинде 1923 жылдын 8 майында Төкөнчө милиция бөлүмү тарабынан баланчанын атына берилген баланчанын эмгек китепчеси жоголду деген маалымат пайда болду. Дагы көп узабай Гудок гезитине келип түшкөн кат редакцияда күн күркүрөгөндөй дүң болду. Улуу урматтуу жолдош редактор, мунун баары калп, китепче жоголгон эмес. Баланча каратып туруп калп айтып атат. Ал китепчени мага берип, сүйүү үчүн күрөөгө койгон. Эми болсо гезитке маалымат берип олтурат. Баланча чачын жулуп кыйкырып жатты. Шермен деле болбодумбу? Хит деле болбодумбу? Эми эмне кылам? Эмне кылам? Анын жанында тең тушу турган эле ал жай гана, билбейм. Кандай кеңеш берет элем сага? Аялзатын арамдык кылган экенсиң. Эми бир жериң менен кылганды башың менен тарт, деген экен.